Assalamu alaikum, qadırman halkım. Urmatlı Sadır Mırza, toğları büyük, susu tunup, havası taza alayga kuş geldiniz. Ayta versek Kırgızstanda arman köp, göy köp. Bir oşol göy bardığını akitiş tuğra emes. Sizde şaylap alsak, Kuday buyurursa, anan göylörді çekeden çeçip berekletini ümittöbüz. Men Çoңalaydın kızımın. O şarınдағы жеке işkerler kolumunu жетектеймін. Бирок ошол кичим экеним Çoңlay жөнүндө айткым келип турат сизге. Борбордон ушунча алыс район, Кыргызстан өзү ошо Çoңlayдан башталат. Климаты катаал, 6 ай кыш болот. Ел өзүнүн жанын ушунча жылдан бери өзү багып келатат. Биздин Çoңлайлыктардын көйгөйү, сүт, тери, жүн маселеси işletilmey turат. Жаштарыбыз жумуштуз. Ушундай бир чакан ишканаларды курсак, ошол Çoңlay районуна жакшы болот эле деген үмүттөмүн, урматтуу Садыр мырза. Анан мына Кытайлар иштетип аткан кайди алтын заводу боюнча бир көз айтып кеткенге уруксат. Бул кайди ушул Çoңlayдын тоолорун талкалап, суларыны булгап, элге бир топ көйгөйлөрдү жаратты. Кендер боюнча маалымат сизде жакшы, ушуну бир жакшылап карап койсоңуз деген сураныч. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Макул эже, анын баарын карайбыз. Күн жылыса биз бияка келем мен. Сөзсүз түрдө Алайга, Çoңалайга келип кетемин. Күн жылыганда сөзсүз келип 1-2-3 күн жүрүп баарын карайбыз анын баарын.